Быйыл Кыргызстан эгемендүүлүк алганына 30 жыл толот. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында майрамга карата бир катар маданий иш-чараларды уюштуруу пландалууда. Анда жарандардын жана өсүп келе жаткан муундун аң сезимин патриоттулукка жана ата мекенди сүйүү сезимин калыптандырууга багытталуусу шарт. Тактап айта кетсек, ошо 30-31 август күндөрү КМШ өлкөлөрүнүн жаштарынын оркестринин концерти опера балет театрында өтөт. Ошондой эле 30-31 август күндөрү эл аралык кыргыз-казак айтышы өткөрүлөт. Ошондой эле Кыргызстандын жана Казакстандын биргелешкен Сармерден долбоору Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөрүлөт. Мындан сырткары Чүй облусу тарабынан даярдалган бардык Кыргызстанда жашаган улуттун өкүлдөрү катышкан достук фестивалын өткөрүү пландалып жатат. Бүгүнкү күндө даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми саналуу күндөрдөн кийин ошо Нарын областынын Нарын шаарында Туртакын Усубалиев атындагы Гүлбагында оймо жана шырдак фестивалдарын өтүүсү күтүлүүдө. Мамлекеттин түптөлүшүнүн 30 жылдыгын майрамдоого Жалал Абад шаарында кызуу даярданууда. 31 август каланын Эркиндик аянтында 30 боз үй тигилип, театрлаштырылган оюн-зоо программалар уюштурулат. Кечкисин кала тургундары үчүн Курманбек стадионунда эстрада жылдыздарынын коштоосунда концерттик программа өтөрү кабарланууда. Шара негизинен эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү бул Эркиндик аянтында өтөт. Эркиндик аянтына 30 кыргыз үй тигилет. Ошо менен эле бирге театралдаштырылган көрүнүш, 30 кыздын катышуусунда би, андан сырткары парад өтөт, демонстрация өтөт. Алда демонстрацияда шаардагы мекеме ишканалар бардыгы жамааттар менен катышат. Кайсыл мекеме ишканалар кимден кийин катышат, алар бүт баары уже такталып, мекеме ишканаларга таркатылып бүтүлгөн ал нерселер. Көчө бир майрамдын астында турабыз. Бул деген 30 жыл деген бул бир мамлекетибиздеги бир өзгөчө күн болуп атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө Жалал областында ошо атайын иш-чара бекитилген, өкүлдүн тапшырмасы менен ошо иш-чара негизинен бүгүнкү күндө толук кандуу ишке ашып атат. Мына эртең биздин ошо иш-чаранын бир бөлүгүндө биздин ошол Кыргыз Республикасынын багы эмесинде, багы республикалык масштабта бизде ошол колдон өрүүчүлөрдүн жана дизайнерлердин фестивалы өтөт. Мына бүгүн эртең Кудай кааласа. Белгилей кетсек, 1990 жылы 31 августта легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн эркен, эгемен жана көз карандысыз мамлекет деп жарыялап, бул датаны салтанаттуу белгилеп келишет. Кыргыз элимди эгемендүүлүк жылы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун, бакубатчылык болсун эл журтубузда. 30 жылдык эгемендүүлүктү 30 жылга толгонуна ылайыктуу кыргыз эли баары рыскылуу, тынч, эли журтубуз тынч болсун, оору чурк болсун, менен Алла өз бардыгы колдосун. Кыргыз элимди куттуктайм, токчулук, тынччылык болсун, эли журтум тынч болсун, баарына ден соолук, узун өмүр каалайм. Эгемендүүлүк күнү менен куттуктаймын, бардыгына иман, инсап, өмүр, тынччылык, аманчылык, мекенибизге тынччылык, аманчылык каалайм. Эске салсак, 2020 жылы эгемендүүлүккө карата массалык түрдө эл чогултуп, майрам уюштурууга тыюу салынган. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен кабыл алынган болчу. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.